Манас эпосы Кыргызстан тарыхынын көнөрбөс булагы. Манас эпосы Кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Бул чыгарма элибиздин руханий табылгаларынын алгылыктууларын, басып өткөн тарыхый жолунун орчундуу окуяларын чогултуп, укумдан тукумга өтүп келген улуу мурасы, улуттук сыймыгы. Кыргыз эли өткөн 1000 жылдыктагы адамзаттын дүйнөлүк маданиятына Манас эпосын жаратуу менен чоң салым кошто деп сыймыктануу менен баса белгилесек болот. Манас эпосы дүйнөдө теңдешсиз зор көлөмдүү көркөм чыгарма. Манасчы Саякбай Карала уулунан жазылып алынган эпостун Манас, Семети жана Сейтек 3 бөлүмүнүн жалпы көлөмү 500 000 ыр саптарын түзөт. Бул байыркы гректердин Илиадасы менен Одиссеясын бирге кошкон көлөмүнөн 20 эседе көп. Манастын ошол бир эле варианты илимде узак убакыт эң көлөмдүү эпос делип келген Индия элдеринин Махабхаратасынан 2,5 эсе, ал эми фарсы тилиндеги Шахнамеден 5 эсе көптүк кылат. Жанрдык белгилери боюнча баатырдык эпос катары эсептелген бул чыгарманын мазмуну берген маалыматтарынын көлөмү боюнча баатырдык эпостордун демейки алкагынан чыгып, андан алдаганча тереңдиги, масштабтуулугу менен айырмаланат. Дүйнөгө белгилүү Чокун Валиханов, Василий Радлов өңдүү окумуштуулар 19-кылымда эле Манас эпосу аны жараткан кыргыз элинин тарыхын, философиясын, этнографиясын, тилин, көркөм өнөрүн, психологиясын, географиясын, медицинасын, жалпы эле рухий жана социалдык турмушунун ар кыл жактарын изилдеп үйрөнүүдөгү өзгөчө бай жана баалуу булак экендигин баса белгилешкен. Кыргыз элинин турмушунун көркөм энциклопедиясы болгон Манас эпосунда кыргыз элинин эң байыркы доордон берки басып өткөн тарыхый жолунун урунттуу учурлары боюнча маалыматтар берилет. Кыргыз элинин турмушунун көркөм энциклопедиясы болгон Манас эпосунда кыргыз элинин эң байыркы доордон берки басып өткөн тарыхый жолунун урунттуу учурлары боюнча маалыматтар берилет. Андан байыркы жамааттык коомдук формациянын түзүлүшүнүн айрым мүнөздүү белгилерин, аскер демократиясын, согуштан түшкөн олчолорду бөлүштүрүүдө кошондуу мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу, жол башчыларды, хандарды шайлоо жана башка баамдоого болот. Окуялар болуп өткөн жерлердин, уруулардын, элдердин, адамдардын аттары архаикалык мүнөздүү берилет. Манас эпосунун кыргыз элинин согуштардагы абалы менен катар жай турмуштагы жашоосу жөнүндө өтө бай жана так маалыматтарды билүүгө болот. Элдин жай турмушу согуштар ортосундагы окуяларды айтылуу менен гана чектелбейт. Эпоста элдин абалын, жашоо шартын, үрп-адатын, дүйнөгө карата болгон философиясын чагылдырган көлөмдүү эпизоддор өтө арбын кездешет. Чыгармадан кыргыздардын турмушун белгилүү бир жагын чагылдырууга арналып, аны терең деталдаштырып берген маалыматтарды кездештирүүгө болот. Мисалы, баласы сулгайган адамдын зарланганынан, балалуу болуу, ага байланыштуу элдик ырым-чырымдар, жаш баланы турмуш менен тааныштырып, тарбия берүүгө байланыштуу материалдар негизинен Манастын туулушу жана балалык чагы бөлүмүндө берилет. Кыргыз элинин эл башкаруу, уюмдашуу, элди бириктирүү жөнүндөгү аракеттери Манастын хан шайланышында чечмеленет. Элибиздин куда түшү, баласын үйлөөгө байланыштуу каза салттары Манастын кандикейде алганында чагылдырылса, адам өлүмү, сөөк коюу урп-адаттары, көкөдөйдүн ашы, Манастын өлүмү жана ага күмбөз салдыруу бөлүмүндө баяндалган. Эпостун кыргыз элинин турмушунун бардык тармактарын камтыган ак менен кара, өмүр-өлүм, жакшылык жамандык, пайда зыян жөнүндөгү философиялык ой толгоолорун билүүгө болот. Элибиздин ишенимдери, жүрүш-туруш нормалары, эл аралык мамилелери, жаратылыш, коом, география, медицина жана башка жөнүндөгү билимдери да эпоста кеңири чагылдырылган. Манас эпосу зор көлөмдүү, узак убакыт ооз жүзүндө гана жашап келгендиктен анын өзгөрүүсүз сакталган канондук тексти жок. Эпостун мазмуну, ыр-саптары устаттан шакиртке, бир муундан экинчисине өткөндө, ал түгүл бир эле манасчы эпосту улам кайталап айткарганда өзгөрүүлөргө учураган. Ушундан келип эпостун түрдүү варианттары жаралган. Азыркы кезде Манас эпосунун негизги бөлүмдөрүнүн кагаз бетине түшүрүлгөн 70-тен ашуун варианты белгилүү. Эпостун улам жаңы үлгүлөрүн жиноо иши дагы эле улантылууда. Манастын варианттарынын дээрлик бардыгында эпостогу негизги мазмунун, окуялардын нугун түзгөн салттык туруктуу эпизоддор сакталган. Бирок эпостун варианттарынын көлөмү, мазмундук, формалык касиеттери, көркөмдүк деңгээли бир кылка эмес. Бири-биринен орчундуу айырмачылыктарга ээ варианттар да көп белгилери боюнча жакын турган, бир эле окуяны айрым өзгөчөлүктөр менен айткан варианттар да бар. Чыгарманын бардык негизги окуяларын камтыган толук кандуу варианттар чыныгы же чоң манасчылар тарабынан түзүлөт. Манас таануу илиминде эпостун окуялары толук камтылган үлгүлөрү такталган. Аларга эпостун биринчи бөлүмүнүн Сагынбай Орозбак уулу, Саякбай Карала уулу, Шапак Рысменде уулу, Тоголок Молдо,
Байбет Абдрахман уулу, Багыш Сазан уулу, Молдобасан Мусулманкул уулу, Ибраим Абдрахман уулу, Мамбет Чукмур уулу тарабынан түзүлгөн варианттарын, ал эми Семетей Сейтектин Саякбай Карала уулу, Жаңыбай Кожек уулу, Молдобасан Мусулманкул уулу, Багыш Сазан уулу, Жакшылык Сары уулу, Мамбет Чукмур уулу, Акмат Рысменде уулу, Актан Тыныбек уулу жана башкалар жараткан варианттарын кошууга болот. Манас эпосунун негизги варианттарынын ичинен чоң манасчылар Сагынбай менен Саякбайдан жазылып алынган тексттер башка варианттардан материалдарынын толуктугу жана өзгөчө кеңирип пландайтылышы, көркөмдүк деңгээлинин жогорулугу менен айырмаланып турат. Манас эпосунун бардык негизги варианттарга мүнөздүү өздөк окуяларга төмөндөгүлөр кирет. Күчтүү душман тарабынан кыргыздардын чабылышы, Баатырдын төрөлүшү жана бала чагы, алгачкы эрдиктери, ата журтту башкынчылардан бошотуу, Алтайдагы кыргыздардын Ала тоого кайра келиши, Шоорук, Алооке окуялары, Алмамбеттин тарыхы, Манастын Каныкеге үйлөнүшү, Көз Камандар окуясы, Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат, Манастын өлүшү жана ага күмбөз салдыруу. Эпоста бул өздөк окуялардын бирилешиги ар бир окуянын орду туруктуу. Айрым учурларда гана окуялар орун алмашып кеткен же айрым эпизоддор өздөрүндө эмес башка бөлүмдө айтылып калган учурлар болот. Манасты тарыхый булак катары пайдаланууда эпостун түрдүү варианттарын изилдеп иликтөө өзгөчө мааниге ээ. Манас эпосторунун бардык варианттарына бирдей мамиле кылып, аларды объективдүү, терең изилдеп, кыргыз элинин тарыхын окуп үйрөнүүдө кеңири пайдаланууну ыйык баш катары эсептешибиз керек.